Ал эми 8-инчиси болсо, мына ошол өткөн атаны, өткөн чоң атаны, өткөн апаны кубантыруу бар деп. Кабырда жаткан атабыз дагы, кабырда жаткан апабыз дагы, мына ошол туугандар менен мамилени бекем болсоңуз, бир тууганыңыз менен мамилеге бекем болсоңуз, мына ошол себептен өткөн атабыз да кубанат экен. Көпчөлүгүбүз ойлойбуз, туугандар. Өткөн адамдардын бул жерде дагы бир акыйдавый маскала бар. Өткөн адам өттү кетти, эч нерседен кабары жок деп ойлойбуз. Ал жакты бир робот сыяктуу бир башкача элестетебиз да, жок андай эмес. Пайгамбар алейхиссалам бир согушта эмне кылды? Бир согушта бүт кафырлардын денелерин жерге чогултканда, жана кафырлардын башыларына кайрыла баштады. Баланча, дүкүнчө, паланча деп туруп, силерге Аллах уада кылган нерсенин акыйкат экендигин көрдүңөрбү деди. Бул ислам дининин акыйкат экендигин көрдүңөрбү деп Пайгамбар алейхиссалам өлгөн кафырлардын денелерине бакырып атса, сахабалардан бирөөсү сурады: "Я Аллахтын элчиси, булар сизди укпайт го, өлдү го" дегенде, Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Сени менен булардын угусу бирдей" деп. Тактап айтканда, өлгөн адам дагы бул жактагы нерсени угат экен. Бул жактагы бир адам барып сүйлөсө, аны тааныйт экен. Кабырга барып атаңызга, апаңызга Кур'ан окутсаңыз, мага балам келди деп ошол нерсеге сүйүнөт экен. Ошондой эле биз туугандар менен мамилени бекем кылсак, мына ошол себептен кабырда жаткан атабыз, кабырда жаткан апабыз сизге ыраазы болуп, сизге сүйүнөт экен. Илгерки аталарыбыздын сөзү бар го. Аны эми азыркы вахабилерге койсоң, азыркы салафи вахабилерге койсоң, ширкке чыгарат. Онун маанисин түшүнүш керек. Эмне деген сөз? Ата бабаңын арбайы разы болсун дейт. Туурабы? Илгеркилерде сөз бар эле бул. Мунун максатыны как будто биз аталарыбыз ата бабаны Кудай сезип, ата бабаны Кудай кылып алып, Кудай разы болгондой разы болсун деген мааниде түшүнүлөт. Жок, андай эмес. Инсан хадистерде келтирет го: "Ридаллаху фи ризал валидейн". Аллахтын разылыгы бул ата-эненин разылыгында. Демек, ата-энени разы кылуу бул бар нерсе бекен. Ата-эне разы болушу бар нерсе бекен. Бар нерсе. Ошол өлгөн ата-эне дагы туугандар менен мамилеге бекем болсоңуз, ошол атаңыздын, апаңыздын арбайы сизден разы болот экен да. Мына ошол нерсени периште жеткизип турат экен кабырга. Сен ушул балаң экөө бири-бири менен мамилеси бекем. Эгер тескери болгон болсо, ушул балдарың бири-бири менен мамилеси кайчылаш болуп калды. Бир чачты ишандын сөзүнө кирип, бири-бирини карагыз, бири-бирини көргүс болуп калды деп, жаман кабарды да, жакшы кабарды да жеткизет экен. Эгер нагуду билла жаман кабарды жеткен болсо, мына ошол жерде кабырда жаткан атабыз, ошол жерде туруп бизди акылып коюшу мүмкүн экен. Ошол жерде кабырда туруп бизди акылып коюшу мүмкүн экен. Эгер капаланып жүрөгүндө бир капалык пайда болгон болсо. Эгер мына ошол жакшы мамиледе болсо, агабыз менен, карындашыбыз менен, бир тууганыбыз менен мамилебиз бекем болсо, аны периште жеткизген мезгилде мына ошол ата-энебиз ошол жерде туруп сиз менен бизден арбайы разы болот деген мааниси мына ушул жакта турат. Ал эми 9-нчы нерсе зиядатун фил мавадда. Ли'аннаху иза вақа'a лаху сабабун мин ас-сурур вал хузн яжтами'уна илейхи ва ю'инунаху ала залика фаякуну лаху зиядатун фил мавадда. Жана ошондой эле бир туугандар менен мамилени жакшы улоодо мына ошол инсандын кубанычыны дагы, кайгысын да тең бөлүшүүчү инсандары болот деп. Албетте кайгыны дагы, кубанычты да тең бөлүүчү ким? Тең бөлүүчү ошол бир туугандар болот. Азыр акчаңыз бар мезгилде сиздин жаныңызда жүргөн досторуңуз, сизди оролоп, аягыңызга өтүп, бул жагыңызга өтүп аткан досторуңуз, наузу билла, бир кырсык келип, колуңуздан байлык кетип, ден соолугуңуз кеткен учурда, алардын бирөөсүн да таппай каласыз, бирок бир тууганыңыз сиздин жайыңызда дайым турат. Буга чейин айттыкпы? Интернет тармагында бир видео көрүп калган элек да. Бирөө айтат: бир айылда дейт, бир кудук бар эле дейт. Ал кудукта, мына ошол кудукка ар дайым ошол айылдын эли ошол кудукка челегин таштайт эле, суусун алат эле, ошол кудуктан суу ичишет эле дейт. Анан күндөрдүн биринде бир инсан келип кудукка сууну таштаса, таштайт арканды. Бирок аркан чечилип, челек ичинде калып кетет, суу чыкпайт. Дагын ташташат, дагын чыкпайт, дагын ташташат, дагын чыкпайт. Айтор канча челек таштайт, бирок бир дагын суу челек кайтып чыкпайт. Анан кийин айыл элдери топтолуп, чогулуп, мына ошол кудуктун астыны бир көрөлөр.
Kuduktun aslında bir nerse var. Oşol çelegimizni çeçip koyup atkan bir nerse var. Bunu oşol nerseni alıp çıkalı deydi. Anan bir sınov payda oldu. Oşol kuduktun aslında kim düşüyor? Hiç kim men düşpeyim deydi. Bardığına vay. Anan arasında bir jaş yigit makul men düşüp berem deydi. Oşol kuduktun aslında meni jip menen baylagıla men düşüp aslında emne var ekeni körüp çıkayım deydi. Bir şartım var deydi. Emne şart? Al şart jipti karmagan, arkandı karmaganlardan birisi menin balançı ayılda menin bir tuğan ağam var. Mına oşol ağamdı dagın koşu karmatasыңar deydi. Ağam dagın arkandı koşu karmasın deydi. Ama kol deydi ağasını çakırıp gelişet. Çakırıp gelip arkandı karmayıp janağı balanı kuduktun aslında düşürüşür. Kuduktun aslında düşürüp anan kayra tartıla degende jipti kayra tartışat. Tartıp atkan mezgilde kuduktun aslında bir kiçinekey maymıl turgan болады. Oşol maymıl jipti çeçip koyup atkan болады. Anan janağı jigit maymıldı başına oturguzup alıp hem kapkara maymıl korkunçlu görünür. Janağı maymıl birinci jipti tartıp atışsa maymıl birinci çıkkanda adamdardın bardığı korkup ketip darol bardığı arkandı taşta verecek. Bir gana жалгыз agası arkandı bekem karmap turat. Oşol mezgilde janağı maymıldı da çıkıp janağı bir tuğanda saktap kaldı. Oşondoğu janağı ayıldın büt eğili bilet. Muna oşol nersenin maksatı janağı bir tuğan ağamdı koş alıp gelip arkandı karmakla degendin maksatı kayakta eken oşonda düşünüşün. Bir tuğan degen uşunday tuğanlar. Bir tuğan degeni sizdin jakşı jaman günüңüzde sizdin janınızda turgan oşol bir tuğan. Sizdin kıyınçılığınızda dagın sizge bekem joldoş bolup turgan, bekem janınızda turgan oşol bir tuğan. Jana videolarda turat ko, bir ata eki balasına bir iş dayındap ketse, janağı eki balasının çoğu janağı işti atkargan bolar, aytkan işini atkargan bolar. Birok janağı kiçine iğnesi olsa, janağı aytkan işini, atanın dayındagan işini, kızmatını, buyruğunu atkarbagan bolar. Anan atası aytat, çoğun balasına aytat, siz oğlum maladesiz, siz işinizde atkarıpsız. Siz uyga kirip jata veriniz. Birok mınavu ininiz, işini atkarbaptır, buyruğunu atkarbaptır, oşo sebepten bu balam, bu kiçine inin balkonda jatat deydi. Agası aytat, ya ata balkon soğuk o deydi, soğuk bolsa da jatat. Ya ata balkon karanlık o deydi, karanlık olsa da jatat. Ya ata balkon korkunçlu bolsa da jatat. Oşol mezgilde jana kiçine inisi ila başlaganda çoğu dagın koşa ilaydı. Emnege ila atasız, siz işte atkargansız, siz kızmatta atkargansız dese janağı çoğu aytı atpayı. Ya ata iğni mi ila atat ko men oşon üçün ila atam deydi. Bir tuğan oşonday tuğanda. Bir tuğan mına oşonday bir jakşı jaman күндө birbirine kaygırgan, birbirini koldogon, aga ilasa ini koşo ilagan, ini ilasa aga koşo ilagan mına oşol bir tuğan bolot. Bir kursaka batkan bir tuğandar tileke karşı çoğoygonda uzaktap ketip atabız. Üyümüz bölüngönde uzaktap ketip atabız. Bir çaştуу eşandın sözüne kirip uzaktap ketip atabız. Birbirimizge bolbogon bir materialdın sebebinen düşman bolacağız da atabız. Kelingizler tuğandar. Bir tuğandar menen bolgon mamilege bekem boloylu. Bir tuğandar menen bolgon karım katlaştı bekem kılaylı. Muna oşol kabırda jatkan atabız dagın, kabırda jatkan apabız dagın bizge razı bolup bizdin arkabızdan dua kılıp jatsın oşol jerdeçi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Жараткан Allah, мына ошол жума күнүндө айтылган аяттарды, хадистерди эң биринчи угуучулардан кылып уккан аят хадистерге амал кылуучулардан кылгын я Роббел Аламин. Я Роббел Аламин, баардыгыбыздын жүрөгүбүзгө bir tuğandarga olgan muhabbatı jayлагын ya Роббел Аламин. Bir tuğandarga olgan arazdашууну, bir tuğandar menen bolgon kelişpестикти, bir tuğandar menen bolgon düşmançılıkты жүрөгүбүздөн алып салгын ya Роббел Аламин. Oşol tuğandarыбыз menen bolgon mamilege kim karşı çıkıp atsa alardın da жүрөктөрүнө hidayat bergin ya Роббел Аламин. Alarga dagы insaf, tawfik bergin ya Роббел Аламин. Tuğançılık mamileni bekem kılıp jaşooну баардыгыбызга насип кылгын ya Роббел Аламин. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetika ya Rabbi.